Fil politsiyaya geldik, fil politsiya. Жылыш yok, işler gelmeyt, eldin bari narazı. Fil politsiyaya geldik, urmatlı mekendeşler. Tajattı bularçı, je korrupsiyaмен күрөшүмүз şöyle көргөсү. Eştike yok. Az geldik, mesele çeçilmektir. İnne mesele boyunca. Yaka çakırtıştılar bizdi, urmatlı mekendeşler. Kimin araytasınlar? Salamsınlar. Koyacak. Salamsınlar, buyur bakayım Rıza. Өзің сынап жүрміз, Salamsınlar, buyur. өзің сынап жүрміз. Hazır. Kumandуу мекендештер, Кыргыз эли журтум, Кыргызстанда бизде мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз бар. Алардын ичинен азиздер жана дүлөй дудуктар. Ошол дүлөй дудуктардын, азиздердин Кыргыз Республикасында абдан чоң коому бар. Ал коомдо кадимкидей төрагасы, замдары, бардык кызматкерлери бар. Ушул 30 жылдан бери ошол жердеги коомдун мурунку жетекчиси Калк Бактабарович Мамбетакунов, азыркы биздин депутаттык жогорку кеңеште отурган Дастан Бекешев жана ошол коомдун азыркы жетекчиси Марат Ташпаев биздин ушул мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыздын, дүлөй дудуктардын укугун коргоосунан колдоп келатышат. 2015-тен бери биз бул күрөш менен күрөшүп келатабыз. Бирок эч качан чечилбей келатат. Бүт бара отписка менен, кагаз жүзүндө калып калып. Биз деген өткөндө 5-күнү келгенбиз биз тергөөчүгө жана бул фин полициянын жетекчиси Сыймык Жапикеевке келсек, сүйлөгөн кадимки биздей жарандарды кабыл алды дагы. Анан замы отуруп эле биздин жана көзү көрбөгөн азиз балабыз бар, ошол коомдун мүчөсү Тобокел Алтынбекти кабыл албай койду. Алтынбек абдан капал болуп ошол жерде ыйлаган бойдон түнкү 12-ге чейин отурдук. Чыгып кеткиле бул жер деген дагы мындай катуу сөздөр менен айтышты. Ошондуктан биз акыйкат издеп азыр келдик. Биздин иштер качан каралат? Ал жерде коррупциялык иштер бар. Эмне маселе менен? Ал жерде маселе мындай болуп атат. Жок, силердин бияка келип атканыңардын себеби биздин маселебиздин себеби бул азиздердин жана дүлөйлөр коомундагы коррупциялык иштер бар. Ал жакта өкмөт бекер буларга үй салып берген, колдоо иретинде. 225 батир 2008-жылы, 2015-жылы үйлөрдү салып берген. Ал үйлөрдүн баардыгын биздин мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга мыйзам чегинде берген жок. Мына мен эле өзүмдүн үй бүлөмдө 5 үй бүлөм дүлөй дудук. Ошонун бирөөсүнө кадимкидей кезекте туруп, мыйзам чегинде кагаз менен баардык иш кагаздарын толтуруп берсек дагы биздин мурунку жетекчиси Калк Бактабарович Мамбетакунов азыр бере албайм, убагы келсин берем деген. Бирок бир нече убакыттар өткөндөн кийин менден $5000 суратышты. Өзү сураган жок, бирок жардамчылары ошол жердеги уюштуруу адамдары сурады. Мен айтып атам, эгерде мамлекет биздин айыптарга мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга бекер үйдү салып берип атса, силер эмне үчүн $5000 сурашыңар керек десек болбойт. Ошентип мына даже биздин ошол өзүнүн азиз баласына $5000 берип алган факты менен атасы да бар. Булар да айтып берсин, мен берген жокмун. Мен бербей, мен $5000 бербей. Мен анда кагаз жүзүндө ошол учурдагы биздин президентибиз Ажоов Алмазбек Шакшеновичка да кайрылдым, өкмөткө да кайрылдым, ошол учурдагы Сапар Исаковго, андан кийинки өкмөттөрдүн баарындыгына кайрылдым, омбудсмендерге кайрылдым. Дастан Бекешев да замешинби бул жумушка? Азыр айтып берем. Кыска айтыңыз эжеке, бул эл узунду көрбөйт. Ал жерде бүт мен баардыгынан кайрылып, бирок менин үй бүлөлүк коркутуулар болду. Мен азыркыга чейин куугунтукта болдум. Мен бир туугандарымды жалган менен менин майып бир тууганымды камап, жандап айтып атышат. 8 жылга камалган. 8 жылга камалган. Ушу майыптардан жесеңер өлгөн экенсиңер анда. Коррупционерлер. Мынакей Уурулар. деген булардын бет деген барбы? Ушуларды талаада калтырдыңарбы? Мына карачы, жандап атышат байкуштар. Үй сөз билбейт. Акмактар. Дастан Бекешев да замешин айтчы сен. Айт давай. Аты жөнүң ким? Тобокел Алтынбек. Көз аз боюнча биринчи топко майып болот. Айт. Биздин масканы чечип койсуң. Эмне маселе менен келип атасыздар? Ошо Дастан Бекешев да замешин чынбы? Биздин көз азизлер жана дүлөйлөр коомунда көптөгөн коррупциялык иштер бар. Ошонун арасында биздин урматтуу депутатыбыз Дастан Бекешев аралашкан. Себеби ал бир маалда жогорку кеңеште депутат. Ким? Токточу. Кана. Белгесин. Аны эмне айтат? Жок, Алтынбек айта бер. Алтын, айта бер. Дастан Бекешев эмне үчүн булардын иши тергелбей атат? Эмне болуп атат? Я. Аты жөнүңүздү айтып тааныштырып койсоң, тартчы мону видео. Мырзабыз. Салам алейкум. Александр. Бакайым менин атым. Байш. Фамилияңыз? Милос.
Айтпайсызбы, эмнеге дегениме? Мақұлан, фамилиясын айтпай эле койсуң, айт бер. Не иш боюнча келди могула? Бул жана биздин ишибизди тергеген Жунусов Эржандын начальниги болот да. Булар болсо биздин ишибизди тергебей келет. Себеби эмнеге десе, айтат тиги биздин коррупциялык иштерде мурунку жетекчибиз мыйзамсыз иштерге барган төрагабыз майып. Андан мыйзамсыз алган үйлөр какшатып атат могуларды. Мына какшатып атат. Ушундай мына тергебейт, ишти карабайт. Мыйзамсыз алган батирлер дагы алар да майыптар деп ошон үчүн биз аларга чара көрбөйбүз, тергебейбиз деп ушундайга чейин барып атат. Телефонуңарды чыгаргыла. Көрсүн бүтүндөй кыргыз эли мына. Сыймык Карачы, баласы менен жүрөт. Уал сооптон корксоңор боло, уал сооптон. Кандай ушул майыптарды ушинтип курат, какшатып атасыңар. Жестко камаш керек да буларды. Кантип какшатып атасыңар, кантип ушуга эмеңер барып атат. Уал сооптон корксоңор боло. Канчадан бери эле жүрөт? 6 жыл болуптур. Эмне үчүн маселесин чечпейсиңер? Бир айдан ашык болду. Төрагага же орун басарына кире албайбыз. Өткөн жумада 18-чи урду беле. 18-не кирдик. Мына урду дейт, урдугар беле. Мени уруп, сүйрөп чыкканда, себеби орун басарлар кабыл албай бурулуп басып кетип калган. Башка Денисовлорду кабыл алды. Үтүр түкүр урматтуу Садыр Нуркожоевич сабайт турбай буларды келсе. Токмокто урат экен бияка. Акыйкат, чындык издеп келгендер кайра. Полиция сатырында уруп эмнеге орун басарлар бизди кабыл албайт? Эмнеге Денисовлорду кабыл алып, аларга үтүр точкасына чейин түшүндүрүп берди. Сыймык, бул эмне деген? Могу жарандардын эмесин ким коргойт? Дүлөй сокурлар экен. Биз го көзүбүз бар, бутубуз басат. Бул байкуштардыкы эмне болот маселеси? Кеп мында деле эмес да, тиякта начальствосы муну басып атат да. Тергебе, мону моундай кыл, тигиндей кыл деп атат да. Бул байкуш эмне ошолордун приказын аткарып атат да. Иштин жагдайы түшүнүктүү эле ушу сокурлар акысын жедирип келсе силер тергебей атасыңар да. Адилетсиздик, мыйзамсыздык болуп атат да. Кана айтчы, мына айтчы, мына кыргыз элине. Бүт сени бүтүндөй кыргыз эли көрүп отурат. Жооп берчи, эмне деп жооп бересиң? Мына андан кийин орун басары булуп басып кетип калгандан кийин мына Денисовлор кабылат. Дискриминация болот. Мени кабылады белесиң? Ооба, мени кабыл албай. Шектан сабадыбы? Ошо эмеде режимный объектти алып туруп орун басары бурулуп кетип калганда кабыл алмайынча кетпейин десем, күч колдонуп сүйрөп чыгышты. Мына сабашты. Мына Гогала болду мына. Ушул эле жума күнү мына кимиси кабыл алат? Сайбиден жастырдыңар беле? Мына ушу эртеси келди. Жума күнү келдим. Жума күнү да кабыл албай койду. Мындай фин полиция бизге кереги барбы, кереги жокпу? Ушу чара көрүшүн мен талап кылам. Себеби ушу ажообузга кайрылып кетет элем. Ушундай дискриминация биздин өлкөдө болбошу керек. Бул мошенничествода Дастан Бекешев замешан экен. Депутаттар замешан экен. Марат Аманкулов. Марат Аманкулов. Акылбек Жапаров да замешан бе. Туугандары акта ошо орун басарлар болот төрагага. Да ким замешан? Дастан Бекешев биздин правленияда болсо мүчө бир маалда жок. Жалаң дөөлөр замешан турбайт, дөөлөр. Ошон баары ошон үчүн чечилбей атат да. Акылбек Жапаров да замешанбы бияка? Ошо жашырып жаап келишет да, үстүнө калкалап келишет. Ал Акылбек Жапаров Минфинде министр болуп отурганда 39 миллион бир жылда бөлүнүп турат азыр. Ал 39 тыйындын биздин майыптар албайт мына. Биздин майып тургандар үйү жок, жумушу жок отурат азыр. Эч жерге жумушка албай атат. Дастан Бекешев өзүнүн бир досун болсо төрага кылса